Кыргызстанда майып болуш үчүн да пара бериш керек. Себеби аны тастыктоочу атайын документ, аныктамаларды алууда көптөгөн тоскоолдук, кыйынчылыктары бар. Анан жарандар аргасыздан акча берип өз иштерин бүтүрөт. Бул тууралуу 13-майда Данакер диалогдук платформасы өткөргөн ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын социалдык укуктук абалы жана аларды коомчулукка көнүшүүсү деген аталыштагы конференцияда атайын изилдөө жүргүзгөн эксперт Чынара Биалиева билдирди. Изилдөөнүн жыйынтыгында автор өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн жакшы мыйзамдар жазылган, бирок алар иштебейт. Ар бир министрлик жана тиешелүү мекемелерде бирдиктүү план жок. Бардыгы өзүнчө иш алып барат. Мамлекеттеги инфраструктурага көбүрөөк көңүл буруп, адамдарды экинчи орунга калтырган. Алар качан гана арыз жазып жардам сурап кайрылганда жардам алууга мүмкүнчүлүк алышат. Ал эми документ иштеринин ордугу же майыптыктан уялгандар сыяктуу себептер менен каттоодон өтпөй, мамлекеттен тиешелүү жардам ала албай жаткандары дагы аз эмес деген жыйынтыкка келген. Эң өкүнүчтүү жагдайлардын бири ушул тармактагы коррупция. Ошондуктан мамлекет бул ишке кош көңүл мамиле кылбай, системаны толук изилдеп, жаңылашы керек, деди Биалиева. Бул көйгөйлөр негизинен жана пара алуу деген болот. Анткени алар деген врачтарга кайрылыш керек, врачтар бериш керек, андан направление бериш керек, андан больница караш керек, андан кийин МСЭК түшүш керек. Мунун баары абдан оор нерсе. Ошонун баарын өткөзгөнчө чейин эле убакыт көп кетип калат. Анан ушул жерде пара алуулар башталат да. Биз изилдөө жүргүзгөндө бизде 54% киши, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген кишилер айтышты, биз деген параны врачтарга бердик деп. 68% больницага бердик деп айтышты. Ал эми 100% МСЭКке бердик деп айтышты. Эми мен бул жерде МСЭКти каралаганым жок, анткени МСЭКтин иши да бул абдан оор, абдан неме, булардын да көйгөйлөрү көп. Врачтарын кайра окутушпайт, повышение квалификацияга жиберишпейт, алар өз чөйтөгүнөн барып окушат. Көбү жаңы окууларды өткөсө, баягы эле дежурный кишилер бара берет дагы, окуй берет, анан бияка келгенде башка врачтарга анын баарын айтышпайт. Ошондуктан системаны толугу менен бир сыйра карап, анализдеп толугу менен жаңылатыш керек. Жыйынга катышкан Кыргызстандагы майып аялдар коомунун жетекчиси Асипа Мусаева да бул маалыматтарды тастыктап, өз башынан өткөргөн окуяларды айтып өттү. Ал биринчи топтогу майып болгондуктан мыйзам боюнча иштөөгө тыюу салынып, камакка да калынганын, анын айынан экинчи топко которулганын жана 8 жылдап документ жогулткан адамдарды өз турмушунда көргөнүн айтып өттү. Андыктан мамлекеттик мекемелерди милдетти моюнга алган соң иштерине кайдыгер карабай, эл үчүн кызмат кылууга чакырды. Азыркы аракеттерди жоюш үчүн биринчи жанагы өкмөттөрдө иштеген адамдардын жоопкерчилиги болуш керек. Жоопкерчилиги болбой атат да. Ошо жоопкерчилик ар бир отурган адам өзүнүн иштеген жумушуна жоопкерчилик кылса, жумуш өзгөрөт. Анан кийин берде дагы биз айтып атабыз, бир эле министерствону эртеден кечке социальный защита деп эле эметебиз. Бул чындыгында социальный защитага эметпейт. Министерство образования, министерство здравоохранения, транспорт деген, архитектура деген, ошолордо да жоопкерчилик жок болуп атат. Ошолор болуш керек. Кыргыз Республикасынын социалдык өнүктүрүү министрлигинин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга социалдык кызмат өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Жаңыл Алыбаева жогорудагы айыптоолорго макул эмес. Анын айтымында өкмөттүн токтому менен учурда республиканын бардык аймактарында жергиликтүү бийлик менен соц кызматкерлер ар бир үйдү кыдырып, ошол эле майыптыкты, муктаждарды каттоо боюнча иш жүргүзүп жатышат. Ал эми катталгандарга 1000 сомдон 3000 сомго чейин ай сайын пенсия төлөнөт. Башка дагы көптөгөн көмөктөр көрсөтүлүп жатканын эл билет. Ал эми коррупциялык иштер боюнча далилсиз маалымат берилди. Ага карабастан атайын кызматтык изилдөө жүргүзүлөт, деди Алыбаева. Текшерүү жүрөт. 2014-жылы бизде ушул жана республикалык медициналык социалдык экспертиза борбору бар. Ошол борбору биздин министрлик тарабынан ушул генералдык инспекция жүргүзгөн ар бир МСЭК. Бирок бар болушу мүмкүн, бирок биздин азыркы учурда бизде факт жок андай. Буну деген далилдөө кыйынчыраак. Бизге мындай фактылар түшкөн эмес. Анан бүгүн статистикага кайрылып кетсем, бүгүнкү күндө 172 миң ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар жашайт. Анын ичинде 28 миң бул балдар. Жана мамлекеттик социалдык жөлөк пул мыйзамына ылайык булар жөлөк пул алышат ай сайын. Негизи бул конференцияга жогорку кеңештин депутаттары, өкмөттүн аппараты, мамлекеттик түзүмдөрдүн органдары
жарандык коом, академиялык корпустар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле көз карандысы эксперттер чакырылган. Бирок дайымкыдай эле так ушул ишти чече турган мамлекеттик кызматкерлердин көбү келген жок. Буга уюштуруучулар менен катышуучулар нааразы болгону айтпаса дагы белгилүү. Ага карабастан, изилдөөнүн жыйынтыктары кошумча сунуш пикирлерди эске алуу менен бардык тиешелүү мамлекеттик мекемелерге сунушталат. Канаян Аркулов, Марал радиосу.